Врачка барганда ар бир врач айтат: "Сен эмне кыжалат болдуңбу? Ошон үчүн ооруп калдың" деп айтат. Туурабы? Бирок буга чейин эч кандай буга мындай илимий далил жок болчу. Анан расмий медицина буга дагы далил бере албайт да. Мен изилдөөлөрүмдүн натыйжасында немец доктор Райк Хаммер деген врач, ал өтө көп компьютердик сүрөттөрдү, жана компьютерная томография деген бар го, КТ. Көп ооруларды мындай изилдеп, анан ошол байланышты илимий негизинде тапты да. Мындай адамды коркутканда, мына силер өлөсүңөр, мындай өтө коркунучтуу бир оору келатат дегенде, ошол эле маалыматтан ар бир адам өзүнүн жашоосу менен коштошкусу келбейт. Мына өлүп калат экен, бул кандай белгисиз бир кандай бир вирус деп коркконунан эле жанагындай балким анын денесинде жашап келатканда эле кайсы бир бир жакшырып турган нерсе ойгонуп алат. Ойгонуп бул биздин мээбиз менен байланыштуу. Мээбизде ошол конкреттүү бир жери козголот экен дагы. Анан коркуу сезим болгондо, өлүм менен коштошуу коркунучу болгондо, бул сөзсүз түрдө жанагындай өпкө ооруларга айланат. Бул нерсеге мен бул жанагы немец Райк Хаммер ушуну далилдеген, далилдеген. Ал жаңы немис медицинанын негиздөөчүсү. Анан бул материалдар бар. Ким таанышкысы келсе, окугусу келсе, мен ачыктап айтып бере аламын.